Мунун өзү сөз эркиндиги, ой пикир билүү эркиндиги бардыгына керек дегенди билдирет. Азыр бийликте тургандар өмүр бою бийликте тура албайт тилекке каршы. Азыр бийликте тургандар да бир күнү экс болот. Бир күнү элдин арасына кошулат. Бир күнү алар дагы адилеттүүлүккө муктаж болот. Бирок ошол күндөргө жеткизбей адилеттикти талкалап, чындыкты айтам деген журналисттердин, активисттердин оозун жаба турган болсок, эң башкы баалуулугубуз болгон 30 жылдан бери куруп келаткан акыйкатты айта алууга эркибиз майтарылса, биз коом боло албайбыз. Азыркы чиновниктер дагы Мурат Суталиновго окшоп, андан башка дагы экс чиновниктерге окшоп акыйкатка муктаж болгон учурлар келет. Бул мындай болуп келатканын көрүп элатабыз. Ошон үчүн бул бардыгыбыз үчүн катардагы жарандан, жаңы төрөлгөн ымыркайдан улгайган адамга чейинки керек боло турган биздин баалуулугубуз. Муну талкалап жоготпош керек. Бийлик сынды угушу керек. Ал ачуу болобу, ал ашкере ачуу болобу, адекваттуу жооп бериши керек. Ууру чиновниктер, коррупционерлер уурдагандан уялбаса, коркпосо, эмне үчүн биз аларды иликтегенден, эмне үчүн биз аларды ашкерелегенден коркушубуз керек? Эмне үчүн биз оозубузду жаап калышыбыз керек? Биздин иликтөөлөр уланат, өлкөдөн чыгарып ийеби, түрмөгө камайбы, башка кылабы? Биздин иликтөөлөр уланат. Анткени журналисттик иликтөөлөр, журналисттик кандайдыр материалдар, ачык коом бүгүнкү күндө мамлекеттин эң зор санитары. Буга чейин да угуп келатам, мен депутаттар да айтып атышат. Азыр карапайым адамдар, соттон адилеттик таппагандар, милициядан адилеттик таппагандар журналисттерге кайрылып атат. Бай, силер алып чыксаңар резонанс болуп элге жетет экен. Силер алып чыгып бетин ашкерлеп уят кылсаңар элге жетет экен. Силер алып чыгып президентке жеткирсеңер, ошол президент чокуга коюп, анан кийин майда чиновниктер чечет экен деп азыр маселенин бардыгы журналисттер аркылуу бүтүп атат.